Социалдык тармакка тоок жумурткалары жасалма жол менен жасалгандыгы, алар Кытайдан алып келингендиги тууралуу видеону Ош шаарынын тургуну жарыялаган. Ветеринардык фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын жетекчиси Калысбек Жумаканов бул маалыматты четке кагып, түшүндүрмө берди. Анын айтымында экспертизанын алдын ала жыйынтыгында Ош шаарындагы Арча базарынан алынган жасалма делген жумурткалар табигый экендиги аныкталган. Бул боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлүп, Ош шаарындагы 17 соода кампалар текшерилген. Анын жүрүшүндө жумуртканын үлгүлөрү алынып, текшерилгенде жасалма жол менен жасалбагандыгы аныкталды. Социалдык тармакта көрсөтүлүп жаткан жумуртка Ысык Көл облусундагы тоок фермадан келгендиги аныкталган. Калысбек Жумаканов кошумчалагандай, Кытайдан, Кыргызстан тоок жумурткалары алынып келинбейт. Алар ИАИП өлкөлөрүнөн келет. 2018-жылы өлкөгө 24 миллион жумуртка импорттолгон. Эскерте кетсек, ичи резинка жумуртка боюнча биздин кабарчылардын иликтөөсүндө айрым соодагерлер бул өңдүү жумурткалар кошуна Өзбекстандагы тоок фермалардан жашыруун жол менен киргизилип жаткандыгы боюнча маалымат беришкен эле.